Maseleni tokot erежерин айтыш керек да. Мына дарыгерлик, табыпчылык кесип бул байыркы кесип. Анын энеси башаты бул элдик дарыгерчилик, элдик медицина дейбиз да. Ошол элдик медицинанын тажрыйбаларынын топтомунан өнүгүүсүнөн акырындап отуруп, анан кийин салттуу медицина пайда болгон. Бул жерде булардын экөөнүн ортосунда карама-каршы коюу бул анчалык орундуу эмес. Ал бири-бирин толуктап турчу. Керек болсо элдик медицина салттуу медицинанын апасы. Салттуу медицинанын түпкүрү. Эми азыркы өсүмдүк боюнча алганда. Мындай да. Мына бул жер шарынын түндүк жарым шар бөлүгүндө ушул мына бул лютик гүлдүлөр дейт. Эми кыргызча байчечекей гүлдүлөр деп атат, эми лютик эле дейин. Ранункуласия дейт да. Ошонун ошол лютик деген урусу бар да, токуму. Ошонун бир демеси түрү ушул демегенде. Буларды аконит дейт. Аконит бул жанагы латынча аталышында кеткен да. Анан кийин буну жанагы илимий аталышында аконит джунгарский деген бар. Джунгар аконити деген. Аконит караколский деген бар. Каракол аконити деген. Анан кийин аконит белоустый дейт. Эми ушундай деп коет. Ал эми бизде эл, биздин эл, кыргыз эли. Буларды уу коргошун дейт. Ушундай деп айтышат. Анан кийин кодол дейт. Мисалы үчүн ак түстөгү гүлдөгөнү болот, ак кодол дейт. Ол тегерек аконит дейт, тегерек жалбырактуу аконит дейт, анычы. Круглолистный деп коет. Анан кийин берки немени болсо, баягы 3 түрү бар да. Эме аконит таласский деген бар. Аконит караколский деген бар. Анан кийин аконит кыргызский дагы бир эме ушундай эми. Ушулардын топ келгендегисинин элдик аты ысык көл тамыры дейт. Ысык көлский корень дейт. Бул өсүмдүктөрдүн түймөк болот да, эме жер алдында түрүн өзгөрткөн сабагы болот. Түймөк тамыр деп коет ошондой. Ошонусунда эме биологиялык актив зат аконитин, псевдоаконидин деген заттар топтолот да. Алар биологиялык актив зат болгондугу үчүн алар бир жагынан уулук касиетке болот. А эгерде баягы чен өлчөмү, дозасы дейт да. Чен өлчөмү менен пайдалана турган болсо, анда анын эмнекен эми тигил же бул ооруларга эмнекен эми дарылык каражаттары колдонулуп келет. Байыртадан бери колдонуп атат, азыр дагы колдонушат. Ана мен ишенемин, муну дагы келечекте дагы колдонобуз. Ушундай да. Бул жерде өсүмдүктө айып жок. Өсүмдүктүн касиетинде айып жок. Анан ошол өсүмдүктүн касиетин билгичтик менен пайдаланып аткан биздин элдик табыптарда айып жок. Ал эми жанагы маселелер келгенде ал карама-каршылык эмес. Баягы салттуу медицинадагылар, баягы алардын өздөрүнүн эрежеси бар да. Ошо эрежесине бир шайкеш келди, келбеди дегендей сөздү айтайын деп атса керек, бирок алар каршы болбосо керек деп ойлойм. Бул элдик немеден келе жаткан айтымда башаты деп атпайынбы? Ошон үчүн бул ушундай касиеттүү өсүмдүк. Мисалы, ошол көпчүлүк учурда баягы азыркы медицинанын эң негизги проблемасы болсо рак оорусун, шишиктер, ушуларды дарылоодо дагы эң негизги каражат болуп, элдик медицинада. Ошол эме, ошол аконит, ошол уу коргошундун эмнеке эме, ошо чийки заттары, каражаттары пайдаланылат. Андан башка дагы тараптары бар. Салттуу медицина бул элдик медицинадан келип чыккан. Анан кийин ошондо баягы элдик медицинадан топтолгон тажрыйбалардын баягы жакшы практикаларын топтоп отуруп, анан кийин ошо салттуу медицинанын усул ыкмалары пайда болгон да. Ошол мисалы үчүн эмелер болот го, дары-дармектер. Ошолордун басымдуу көпчүлүгү ошо табигый өсүмдүктөрдүн чийки затынан алынган заттардан алып туруп, анын химиялык курамын окуп үйрөнүп, ошолорду эмнекен эми таза кылып бөлүп алып, концентрациясын көбүрөөк кылып туруп, анан кийин берген болсо, анын натыйжалуулугу, эффектилүү көбүрөөк болгон да.
Ошон үчүн анан кийин эмнекенеме салттуу медицина улам эмнекенеме эмесе практикада үстөмдүк кылган да. Бул жакшы нерсе. Бул жакшы нерсе. Анан кийин мисалы азыр кайрадан эле ошол элдик медицинанын усул ыкмалары менен анан ушул эле угор кошунду. Эмнекенеме ошол ар түрдүү ооруларга каршы колдонууда эч кандай эмне жок эми мындай каршы болуучу нерсе жок, болуш керек эмес. Ал ошол усулду дагы тереңдетип үйрөнүп, туурабы? Айтып атпаймынбы? Кээ бир усул ыкмаларын кайрадан бир сыйра текшерип көрүп туруп, туурабы? Салттуу медицина. Аны пайдалана берүү бул оң нерсе деп ойлойм мен.